Assalamu алейкум. Кандайсыздар? Ардактуу замандаштар. Ордолу Ош шаарындабыз. Азыр сиздерге дал ушул Ош шаарынан киргенде эле Улунбек таркабыз тосолот. Монуев, Исхакбек Монуев көчөсүндө турган учурубуз. Бул жерде дээрлик жол тыгындары пайда болуп, же болбосо башка нерселер пайда болуп, кыскасы бул жерде снос дагы болду, жолдор дагы оңдолуп атат, кеңейтилип. Мындан сырткары жер төлөө, атайын жер төлөөдөн өтүүчү мост үстүнөн өтмөк курулуп жаткан учуру. Ушул жактарды, жумуштарды сиздерге эмне жумуштар болуп атат Ош шаарында? Азыр кыскача обзор кылып тааныштырып айтып өтүп кетели. Алгач эле дал ушул жолдун четиндеги могул лотоктон баштайлы. Жолдун четине биринчи могул жерлерде ар кандай мыйзамсыз болгон маркет же болбосо магазин, мындан сырткары ар кандай дүкөнчөлөр бар болчу. Аларды снос кылып шаардык мэрия алды, Ош шаардык мэриясы. Андан кийин болсо могул лотокторду кеңейтип жолдун четинде орнотту. Бордюрлар ойнотулду. Аны орнотуу менен биргеликте жолдун туурасы дагы кеңейди десек болот. Могул жерге бир 6 тилкелүү жол боло тургандай болуп калды да. Кеңейди, кыскасын айткандачы. Мурундары 2 автобус аягында зур коючу да. Могул жергечи аягында пробка болчу. Ош шаарынын тургундары, чет жактан келип жүргөн мекендештерибиз Ош шаарынын могул киребесин билет болчу. Муну Улунбек татка эстелиги сонун көрктөндүрүп турат. Эки тарабы, ортосу, жогасынын гүлдөрү, мындан сырткары ар кандай гүлдөр өстүрүлүп турат. Ал эми мына облустук больницадан, ооруканадан киргенден кийин эле бул жагы кошмар болуп жатып калган болчу да. Бардак болчу, бардак. Өтө эле начар болуп калган болчу. Азыр эми оңдоо иштери жүрүп жаткан учуру аябагандай сонун снос болчу жерлер, снос болду. Популярдуу тема азыр Ош шаарында снос болот. Анан мэрди көргөндөгүлөр деле снос деп таанып калыштыр. Ал эми жолдун четине мурун моундай тротуар деген түшүнүк такыр болгон эмес. Болсо дагы бир таштак жолду эле басып жүргөнбүз. Мына азыр болсо таза аккуратный турасы бир 1,5-2 метрге чейинки бир 2 метрлик тротуар курулуп тур. Брусчаткалар басылып тур бул жактарга. Көрүп турасыздар, Андан кийин болсо мына магазиндер, башка нерселер, дүкөнчөлөр курулган. Бул жактагы атайын шагыл төшөлмөлөрдүн бүт бардыгын төшөп, андан кийин болсо асфальт дагы жаңыласа керек. Аркы бетке уже көрдүңүздөр, арчалар орнотулуп, дарактар орнотулуп калган. Электр момчалары, тагыраагы жолду жагыктандырып туруучу моундай стойкалар дагы орнотулду. Электр момчалар тартылат, андан кийин свет берилет, жарыктандыруу кечкиси. Биз ылдыйга карай, төмөн карай баса берели. Жогору жактан суу аябаганда көп келип, могул лотокко батпай ашып кетчү да. Чоң лотоктон коюлган, таза, жакшысынан, сапатуусунан. Бул жагынуу максатында айтып жаткан жерибиз жок. Биз болуп жаткан жумуштарды көрүп гана тартып чыгарып атабыз. Азыр тетиги жер төлөөдөн өткөн мост үстүнөн негизинен аябагандай иш сонун жүрүп аттыр. Техникалар иштеп аттыр, ишчилер кызуу иштеп атат. Ошол жака дагы басып көргөзүп кетейин, Чет мамлекетте жүргөн мекендештерибиз, жалпы көрөрмандар, бул жерлерди көрүп аябагандай сүйүнүп жатса керек. Бул жака оңдоо иши жүрүп жаткан учуру. Тиги ушул жол болот. Көрүүчүлөр. Ушул жолду күтүп турабыз да. Оңдолуп бүтсө экен деп. Бул жакта общиколоо иштери жүрүп аттыр, тиги могул жерлердечи. Эки сыртын, ички жерлерин семонт кооздоп тыкканда. Ал эми бул жака дагы мондай каналча лотоктор орнотулган, бордюр. Бул жака асфальт баста эле болду. Азыр трамбовканы эл өзү эле кылып койду.
Қараңыздарчы. Машиналар жүрür, трамбовка күтіп қалды. Бұрын ел автоуна жүрчү жолды кенен эле аралашып жүрөрчү да. Жол кырсыгы же болбосо бир жол коопсуздугу деген нерселер аябагандай бир коркунуч жаратчу да. Азыр велодорожный жол, адам басуу жол, ушу тротуар менен кенен болуп калды. Адамдар дагы бир маанай ачылып басып калды десем болот. Ушул жумушту көрүп сүйүнүп аткан учуру да. Ондай кичинекей көчөлөр болгон да. Туугандардын көчөлөрү. Үйлөрдү көрдүңүздөр, снос болду да, могу жердегилер көп нерсеси. Ош шаарында өзгөрүүлөр аябагандай тыгыз түрдө ишке ашып жатат. Мына магазиндерди көрдүңүздөр, могу жерге чыкчу да. İşçiler işte orada. İşçiler kana. İşçi jokko degендер. Ana işçilerdi көрүп атасыздар. Мына жертөлө. Подземка мындай жердин түбүнө менен өтүп кетет, наркы өткөч. Жол тыгын жаратып, тигинтип, мынтип, атайын пешеходко салып, вообще андай проблема болбойт экен. Онун түбү менен наркы өткөтүп кетет. Бирок бир ой келди менде. Атайын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар кайсыл жак менен өтөт болду экен. Ошол нерсе мени ойлондурду. Бул жакта мына трамбовка кылган унаа турат, оор техника. Мына айланпа круговой, дээрлик кооздолуп жасалып башталып тур. Көрдүңүздөрбү? Кыскасы жумуш ушундай болот. Мен өзүм алган алып кеттим. Будайгы лапоптар кешип. Бул жактардагы атайын брусчатка басып атыптыр. Көрүүчүлөр, жумушчулар кана дейсиңер. Мына ушул жакта мына тытынып иштеп атчы. Байкелер. Ийгилик, ишиңиздер ийгилик болсун. Вот техника келди атмал жакта да, көрдүңүздөр, Грейдер сүрүп келе атат мына. Кыскасы ушундай жаңылык. Исхакбек Мониев көчөсүндө. Мына ушундай жолдорду тазалап, трамбовка кыла турган жерлерди трамбовка кылып, оңдой турган жерлерди оңдоп. Мына КамАЗдарды көрдүңүздөр да. Ушулар ишти кылып атышат. Ол жака башкасын кылып. Ayşe. Чет жерде жүргөн мекендештер көрүп сүйүнүп атасыздарбы? Аз да болсо. Мына, бул жерден көргөзөйүн, ал жака тоскоолдук жаратып коет. Апишка кылып атышат ушул жердичи. Могу тетиги жерде. Кыскасы дээрлик иштер алда карай жылып аткан учуру. Бул жак асфальт басат экен. Асфальт басса, бул жак тротуар бүтүп тур. Каналча коюлуп тур, суу өтө турган каналча. Бордюр коюлуп тур. Светти жарандырса, анан дагы бир аз иштер бар экен. Ону ички жагын апишка кылса, дээрлик орто аянтып турса, кыскасы жумуш ушинтип бүтөт экен.
тиги нагрузка менен атайын жерди ныктап көмөк кылып чыгып атат. Бирок аябагандай титирейт экен ол жерлердин бүт бардыгычы. Катуу титирейт экен. Кадимгидей жер титирип аткандай сезилет экен. Ысакбек Монуев көчөсүндөгү дал ушул жолду оңдоо, снос же болбосо мындан сырткары көптөгөн жумуштар ардактуу көрүүчүлөр дээрлик алдыга жылып бүтөйүн деп калган учурда экен. Буюрса биз жакынкы убакыттар арасында дал ушул көпөрөнүн үстүнөн ары көздөй бери көздөй өтүп калабыз. Айлампадан айланып. Мындан сырткары эшигин көрүп көрүнөт дейт го кыргызда. Ансыңарда биздин кире берүүч эшигибиз ушул жак. Бишкектен келген коноктор, Казакстандан, дээрлик башка мамлекеттен, Кытайдан болобу, кайсы жактан келбесин, ушул жактан келген коноктор, башка областтан келген коноктор. Ош шаарына мындан кийин кенен кесир сонун кирип келесиздер. Анткени дагы да болсо кооздук көрүп берилген сонун бир курулуштар жүрүп өнүгүү болуп жатат. Кыргызстан өнүгө берсин, алга. Дагы да болсо кайсы жерлерди тартып чыгаралы. Комментарийге жазып коюңуздар. Тез Заря каналы болгон маалыматты аракет кылып сиздерге чагылдырып берип жаткан учуру. Андыктан класс комментарий.